Assalamu alaikum, урматтуу достор. Сиздер менен эфирде мен Азамат Красавчик уулу. Бүгүнкү чыгарылышта биз Мирбек Атабековдун Суранамын кечирмени аттуу чыгармасын разбор кылабыз. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе баштадык. Бул 4 аккорддон турат. Биринчи аккорд молар, экинчи аккорд, үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд. Төртүнчү аккордду бир кылдуу басып чертсе болот, же болбосо мону эки кылдуу басып чертсе болот. Аны ар жерде ар кандай колдонулат. Каерде кандай керек болсо ошону чертебиз. Анда эмесе достор, биринчи аккордду басабыз дагы мына өдүүдөн санаганда экинчи кылдан баштап. Мен кандай кылып түшүндүрүштү билбейм, секинирээк кылып көрсөтүп берем. Ошондуктан достор, өзүңүздөр көрүп үйрөнүп аласыздар деп ишенем. Анда эмесе баштадык. Ушул жери бир аз түшүнүксүз болуп калды окшойт. Биринчи кайсы кылдар чертилеткенин көрсөтөйүн, кийин аккорддорду басканча черткенди көрсөтөм. Үчүнчү кылды басабыз дагы. Эми түшүнүктүү болду окшойт. Анда эмесе могу биринчи аккордду басабыз дагы. Чыпалап кандай турганын көрүңүздөр.
Ушуну менен болду достор. Будан башкача кылып үйрөтүштү билбейт экенм. Жакса да жакпаса дагы бул видеону негизи киргизбейин эле коеюн дегем. Бир братан бар эле, Чика деген, Чика братан салам. Ошол жакшы суранды, көп суранды. Эгерде жакпады, жакса деле кыскасы аккорддор көрсөтүлдү, терип четкендер көрсөтүлдү. Будан жакшыраак кылып, будан жеңилирээк кылып үйрөтө албайт экен. Жакса лайк, жакпаса дизлайк. Мага эмес, башка видеолорго. Всё, всем ассаламу алейкум, достор.